Кудайдын чакырыгы 5 апрель. Кудай жүрөгүңүздү өзүнүн сүйүүсүнө, кубанычына жана тынчтыгына толтурсун. Мунун баары Кудай менен жакын жашаганда өзү эле агып келчү баталар. Сиз жердик идиш болсоңуз да, Кудай ошол жердик идишти асмандык баталарга толтургусу келет. Сиздин алсыздыгыңыз Кудайдын рухуна толгонго тоскоолдук болбойт. Тескерисинче, Кудайдын күчүнүн көбүрөөк көрүнүшүнө себеп болот. Жазууда жазылгандай, кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиш үчүн ушул кенчти биз чопо идиштерди сактап жүрөбүз. Күнүңүздүн ар бир минутасында ага муктаж экениңизди билип, күчтү ал гана берет экенин билип, күнүңүздү Теңирге тапшырыңыз. Ичиңизде Кудайдын руху бүгүнкү күнү сизди күтүп жаткан бардык нерсени кубаныч менен, кайраттуулук менен тосуп алганга жардам берет. Ушул күндү тынч убакыт менен, ыйык жазууну окуу менен баштаганга шыктандыргым келет. Силердин күчүңөр тынчтыкта жана таянууда, дейт ыйык жазуу.